Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен блинчиктен салат салуучу сонун идиш жасайбыз. Өтө оңой жана кооз чыгат. Столдун көркүн ачат. Анда эмесе бисмилля деп баштайбыз. Бизге 250 граммда жылуу суу, 3 столовый ложкада суюк май, 1 жумуртка, чим-чим туз, 3 чайный ложкада сахар жана 5 столовый ложкада un керек болот. Эми суубузду куюп алып, андан кийин жумурткабызды, тузубузду салабыз дагы. 3 чайный ложкада сахарыбызды салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин 3 столовый ложкада суюк майыбызды куюп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Эми унубуздан биринчи 3 столовый ложка кошуп алабыз. Электен өткөрөбүз. Андан кийин 2 столовый ложкада унубузду кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Өтө суюк болот. Калган унубузду дагы электен өткөрүп алып, ушундай кылып аралаштырып алабыз. Эми сковородкабызды жакшылап ысытабыз. Катуу ысыгандан кийин үстүн майлап, бир чөмүчтөн куюп бышырабыз. Жана ортосуна бир аз дагы куюп коебуз, анткени салатыбызды салганда жакшы кармап турат. Ушундай кылып бир аз куюп алабыз. Андан кийин чекелер кызарганда экинчи бетин бышырабыз.
Мына эми блинчиктерибиз бышып даяр болду. Столго койгонго 6 блинчигибиз даяр болду. 6 тарелкага салат салып койсоңуздар. Эми мына ушундай чоң пиаланы алабыз дагы. Ортосуна тегиздеп, ушундай кылып 5 кырын чыгарып, микроволновкабызга 2 минутага коебуз. 2 минутага чейин оозун ачпаш керек. Мына 2 минутабыз өттү. Эми блинчигибизди чыгарып алабыз. Ушундай сонун формада даяр болуп чыкты. Эми экинчисин дагы ушундай кылып тегиздеп ортосуна коебуз. Андан кийин дагы микроволновкабызга 2 минутка салабыз. Мына биздин экинчи блинчигибиз дагы даяр болду. Ушундай формада кайтып чыкты. Эми оозун бир аз ачып туруп, андан кийин алсаңыздар, антесе ысык болот. Жана оозун ачкандан кийин ичинде пар чыгып, сразу блинчигибиз катып чыгат. Эми каалаган салатыңыздарды жасап алып, ушундай кылып салып алсаңыздар болот. Ар кандай салаттын түрүн салсаңыздар болот. Болгону помидор аз кошулган жана көп согу чыкпай турган салаттар салсаңыздар жакшыраак кармайт. Көпкө чейин сиздер каалаган формада жасап алсаңыздар болот. Идишти ар кандай идишке коюп катырсаңыздар ошондой болуп чыгат. Жакшы, лайк басыңыздар, подписаться болуп болсоңуздар, подписация болуп, жанында коңгуроonu басканды унутпаңыздар. Жаңы видеолорум сиздерге түшүп турат. Кийинки видеолорго чейин ассалому алейкум.